Нарын шаарындагы Арстанбек Буйлаш уулу атындагы номер 8-орто мектеби. Кыргыз тили мугалими Жусупбекова Чанатин. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-классы үчүн кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? Эмесе кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы менин күн тартибим, режим дня. Сабактын максаты: качан, канчада деген суроолорго жооп бергенди үйрөнөсүңөр. Жаңы сөздөрдү өздөштүрөсүңөр. Убакытты туура пайдаланууга, өзүңөрдүн күн тартибиңерди түзүүгө көнүгөсүңөр. Балдар, силер күн тартиби деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Күн тартиби деген бул өзүңөрдүн күнүмдүк турмушуңарда аткара турган иш-аракеттериңерди пландоо же тартипке салуу болуп эсептелинет. Эми балдар, бүгүн силер менен биз окуучунун күн тартиби кандай болуш керек? Мына ушуга кайрылалы. Эртең менен саат 7-де ойгонуш керек. Тургандан кийин сөзсүз түрдө унутпай жаткан төшөгүбүздү иретке келтиребиз. Кечке чейин сергек жүрүш үчүн тураарыбыз менен эртең мененки көнүгүүнү жасайбыз. Андан кийин бети колубузду, тишибизди жакшылап таза жууйбуз. Саат 7-ден 20 мүнөт өткөндө эртең мененки тамакты ичебиз. Мектепке кийчү кийимдерибизди кийип, мектепти көздөй жөнөйбүз. Эскерте кетчү нерсе, мектепке 15 мүнөт мурда келүү керек. Саат 8-ден түшкү 12-ге чейин мектепте болобуз. Сабактарды окуйбуз. Сабак бүтөөрү менен үйгө келип, чечинип, үй бүлөбүз менен бирге түшкү тамактанууга отурабыз. Түшкү тамактан кийинки убактыбызды эс алууга бөлөбүз. Балким эшикте ойнойбуз. Же бөбөктөрүбүзгө жомок китеп окуп беребиз. Сыналгы көрөбүз. Үй жыйнайбыз. Же жөн гана уктайбыз. Эс алып бүттүңөрбү балдар? Эми үйгө берилген тапшырмаларды аткарабыз. Кечкиге калтырбай, саат 4-төн баштап аткарсак эң жакшы болот. Тапшырмаларды аткарып бүткөндөн кийин кайрадан кичине эс алабыз. Кечки саат 7-де үй бүлөбүз менен бирге кечки тамактанууга отурабыз. Тамактанып бүткөндөн кийин сабактардын жүгүртмөсүн карап, китеп дептерлерди сумкабызга салыштырып даярдап коебуз. Кайрадан бети колуңарды, тишиңерди таза жууйсуңар. Саат 10 болду. Демек, уктайсыңар. Жаңы сөздөргө көңүл бургула. Көнүгүү — зарядка, эртең мененки тамак — завтрак, түшкү тамак — обед, кечки тамак — ужин, күн тартип — режим дня. Дептерлерибизди алып чыгып, темага байланыштуу тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма: китебиңердин 65 бетиндеги биринчи көнүгүүнү дептериңерге жазгыла. Жазып бүткөндөн кийин өзүңөрдүн күн тартибиңер жөнүндө айтып бергиле. Демек балдар, туура күн тартибин түзүп алуу бул өтө маанилүү. Анткени туура күн тартиби бул сергек жашоонун ачкычы болуп эсептелет. Үйгө тапшырма алабыз. Китебиңердин 64 бетиндеги экинчи көнүгүүдөгү суроолорго жооп жазгыла. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла.